Бизге кантип чыдап келсе дөңдүү бойдон сайды саймо деген бар. Тура. Мына чатканга бардым 200дөн ашык лицензия. Бүт түгеле кокту сайдын бар налогго лицензия, алтын бар. Каалагандай казылды. Бүт чачылып алтын бар. Ушу 90 тонналык жер менен жыгырап кетебиз. Эми мейли, эл макул болуп койду. Тигинти минти. Эми силер мына көп болсо 6 айдан кийин Кудай кааласа депутат болуп каларсыңар. Эми келечекте айтам да, эң кур дегенде ошо жер үйдү. Эми артка жок болуп калды, мисалы жер иштеп атат, уже сатылды. Эми эң кур дегенде, мына бир жерде специалист отурат. Жаңзак кайта аттырды. Жаңзак. Кетип калды. Эми ошол. Ана мындай да, эң кур дегенде ошо жер үйдү эми технология менен иштеткенге аракет кылсаңыздар. Эми эл кырылып калбасыңар. Жер үй боюнча мени кайта тарасып турганда такып атат да, сен пикириңди айтпай качып атасың дейт да. Мен айткам, жер үйдөгү алтындын колу бул жергиликтүү калктын шоору. Мен ушул пикирим, же болбосо мен ушул сөзүм 20 жылдан 10 жылдан кийин алтынга деген сөз болот. Бизге ата-бабаларыбыз кен кыргыздын эл байлыгы, кыргыздын эл байлыгы. Мен бир дагы жерде кенди иштетилишим ушул. Кытайлыктар болобу, орустар болобу. Бизге кантип чыдап келсе дөңдүү бойдон сайды саймо деген бар. Тура. Мына чатканга бардым 200дөн ашык лицензия. Бүт түгеле кокту сайдын бар налогго лицензия, алтын бар. Каалагандай казылды. Бүт чачылып алтын бар. Елеп атат, сайдын ичинен да казылат да. Анан кыргыз алтын сатып аяган эмес да. Жери боюнча айттыңыз, жерди 100 тонн алтын сатасыз. Жалпы баасы 5 миллион. А биз 3 миллион көрдүк. Канча затратасы кетет, аны бир кудай берет. Ошондуктан азыр жана Айбек Мусманкулов деген таластык энебиз ошо көтөрүп чыкты. Мен өткөндө айткам, мени кошпой бер деген заң түрдө ошол коомдук комиссиядабыз. Алар айтып атат, эгерде жери азыркыдай келишим менен иштетип болбосо, алар бизге салык төлөйт. Алтын